Ал арада дүйнө лидерлери Жапониянын Осака шаарына чоң 20-нын саммитине чогулуп жатышат. 28 июнда башталчу 2 күндүк жыйында финансылык стабилдүүлүк, ыраттуу экономикалык өсүштү камсыздоо жолдору талкуламакчы. Бирок мүчө мамлекеттердин көбүнүн соода алакалары жана климаттын өзгөрүүсү өңдүү маселелерде көз караштары айырмаланат. Айнура Жекшегиз баяндайт. Эң өнүккөн 20 өлкөнүн жетекчилери Осакага жыйналып жаткан кезде көңүл борборунда Кошмо Штаттар менен Кытай болууда. Вашингтон 200 миллиард долларлык Кытай товарларына бажы төлөмдөрүн көтөргөнү соода согушу күчөп, глобалдык экономикага коркунуч жарата баштады. Бирок акыркы күндөрдө эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жанданышын талдоочулар оң жышаан катары баалашат. Бул соода согушу глобалдык экономика салыштырмалуу жакшы абалда болуп жаткан учурга туш келип жатат. Осакада сооданы либералдаштыруу жана 21-кылымдагы санариптик соода жүргүзүү үчүн жаңы эрежелер боюнча келишимди кабыл алуу аракети көрүлөт. Вашингтон менен Бейжиңдин соода согушунан тышкары башка бир катар маселелер да пикир келишпестиктерди жаратышы мүмкүн. Алсак, АКШ менен Иран ортосундагы жаңжалдан улам мунайдын дүйнөлүк базардагы баасы өсүп кетти. Батыш өлкөлөрү Гонконгдо жакында кылмышка шектүү адамдарды Кытайга өткөрүп берүү мыйзамына каршы өткөн акцияларды колдогон билдирүү жасашкан. Кытай ал демонстрациялар тууралуу маселени чоң 20-нын күн тартибине киргизүүгө жол бербесин айтып келатат. Франция болсо климаттагы өзгөрүүлөргө каршы чечкиндүү чара көрүүнү колдогон коммюникенин кабыл алынышын сүрөп жатат. Мени бир нерсе түйшөлтөт. Климат маселесинде алга жылбасак, анда бул жыйынды бекер эле өткөрүп жатабыз. Талдоочулар чоң 20-нын бул жолку саммиттин эл аралык коомчулук алдында чоң көйгөйлөр турган кезде бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу саясаты үчүн чоң сыноо катары каралып жатканын белгилешет.